Бүгін Қырғыз ел үшін, Манас эпосубуз үчүн болуп көргөндө бир чоң майрам болуп отурат. Себеби тыным албастан узак сааттарга, узак Манас айтуу боюнча Гиннестин рекорддор китебине катталууга белсенип, бел байлап, бүгүнкү күндө ошол заманыбыздын керемет манасчысы Сыдыков Дөөлөт Манас айтып жатат. Эртең менен 2 саатынан 9-дан баштап 7 саат болду азыркы мезгилге чейин айтканына. Мына ушул жерде калың каттымар эл келип, Манаста уран чакырып, Сыдыков Дөөлөткө дем күч берип, Манастан уран чакырып, догулба сүнү кагылып, ушул жерде мына борбордук аянтыбызда бүгүн ошол кут жанып, жан дүйнөлөрү арууланып, улуу Манас баянын угуп, Манас ырын угуп, ушул жерде аябай толкунданып турабыз. Ушул эле жердеги көрөрмандар, угармандар эле эмес, жеке ошо түз байланыш аркылуу төгөрөктүн төрт бурчу, соц тармактар аркылуу болгон ошол үйүндө келе албай калган шарттагы көрөрмандар да көрүп жатат. Аны менен биргеликте ошол мынакей ошол башка өлкөлөр дагы түздөн түз ошол биздин Манасыбызды угуп, алар дагы таңданып, шаңданып, чоң бир кубанычка, сыйкырга бөлөнүп турган жагда. Рекорддор китебине жазылуу үчүн ошол 10 сааттан ашык убакытка Манас айтыш керек экен. Шарттары кандай болгон? Суу ичпейт, ордунан турбайт, дарытканага барбайт, эч жака барбастан, эч жака алаксыбастан бир баштаган бойдон ошол 10 сааттан ашык дээрлик 12, 13, 14 саат бою айтат. Азыр шарттардын баардыгы толук аткарылууда. Кудай буйрса ошол мына 7 саат болду. Дагы 7 саат айтса, дагы мына ошол Манасчы өзүнүн максатына жеткен болот. Азыр шарты аткарылып, Кудай буйрса мынакей убакыт теңинен ооп баратат. Кудайым буйрса ошол 10 сааттан ашуун Манасчыбыз улуу Манасты айтып берсе, Кудайымдын буйругу менен ошо Кыргыз эли Манас эпосу дагы дүйнөгө жарык эте түшөт. Азыр түз байланышта башка өлкөдө Дөөлөттүн Манас айтып атканын башка комиссиялар көз кырын салып отурат. Ошону менен биргеликте Манас изилдөөчү мынакей Улуттук Илимдер Академиясынын келген биздин эжелерибиз, айларыбыз, серепчилерибиз ар бир 2 саат, 2,5 саатта бирден элге чыгып, ушундай бир жакшынакай маалымат берип атат. Бүткүл бүгүн Кыргызстанга белгилүү болгон жакшы бир майрам окуя болуп атат. Бул эми ата бабадан келе жаткан Манас айтуу салты, бул биздин Кыргыз элинин улуттун сыймыгы болуп, ушул биздин тарыхыбызды, маданиятыбызды, биздин ушул руханий байлыгыбызды чагылдырган бүгүн Манас айтуу жакшы болуп атат. Бул эми биздин ушул азыркы жаштардын келечектеги кадамына, алардын кулк мүнөсүнө, салт сананы сактоого, үрүп адатты калтырууга, эгерки биздин тарыхты кыргыздардын байыртадан бери келип бүгүнкү күнгө жеткенге чейинки жашоосун чагылдырган биздин улуу эпосубуз, руханий байлыгыбыз Манасты бүгүн айтылып турушу бүгүн элге, журтка абдан бул чоң сыймык болсо керек деп эсептейм да. Мындай Манас эпосу 2013-жылы Гиннес китебине кирген эпосу өзү, билесиздер да. Өзүбүз билгендей, анан Манас айтып мындай эч ким кирбептир буга чейин. Анан бул Дөөлөт байкебиз ошо Гиннес дүйнөлүк деңгээлдеги Гиннес рекорддор китебине кирейин дегени бул биз үчүн аябай чоң сыймык. Анан Кыргыз эл үчүн аябай чоң мындай бир сыймыктануу менен айтыла турган нерсе болуш керек да. Бул жерде Дөөлөт байкебиз бул рекорд коюп атат. Манас айтуу боюнча 14 саат айтып бул дүйнөлүк рекордду жаңырткан жатат. Ошонун негизинде бул Манас айтышмакчы. Бул Манас айтканына уже 7 саат болуп калды. Кудайым буйруса түнкү бирлерде 14 саатты жаңырат. Азыр түз эфир боюнча бул дүйнөлүк телевидениядан көргөзүлүп атат. Биздин маалыматыбыз боюнча дүйнө жүзү көрүп атат да мунучу. Жана тийиштүү адамдар муну көзөмөлдөп туруучу, жана 14 саат болор менен бул жеңиш биздики деген уран. Бул жерде ошол мисалы дүйнө жүзүндө кыргыз элибиз мына ушул именно Манас айтуу боюнча өзүбүз кыргыз экендигибизди далилдеп турат да. Ошол азыр Манас айтып жаткан адам эч кандай тамак жебейт, эч кандай эс албайт, тынууга албайт. Ошол бир баштаган убакыттан бүткөнгө чейин убакыт чектеп айтканга чейин айта берет да. 7,5 сааттан бери Манас айтып атат, токтобой, жада калса суу жутпай туруп. Бул эми
ушунун өзү рекорд чындап келгенде. Ушуга чейинкиси эле. Жалпы журт колдоп сүрүп атканын көрүп атасыңар. Жалпы массалык маалымат каражаттарынан бардык жактан кетип атат. Бул Манасты даңазолоонун, сыймыктануунун дүйнөгө дагы бир жолу жар салып алуунун өзүнчө бир жолу. 10 сааттан узак айтыш керек экен. Ошондо катталат экен. Ошол арызды берип, азыр уюштуруучулар бул жагын жакшы билишет. Анан комиссия келген, комиссия карап отурат, бардыгын текшерип отурат. Өздөрүнөн Гиннес рекордтор комиссиясынан келгендер бар, алардын баары карап отурат. Жалпы журт түз эфирден карап отурат дегендей. Ал эми дөөлөт болсо жаңы кызылды мына Манастын 40 шилтенге жолуккан жерин айтып атат азыр. Али алдыда далай окуялар бар. Дагы 2,5 саат айтыш керек катталыш үчүн. Андан кийинкиси дагы дөөлөттүн өзүнүн дараметине жараша, балким андан кийин дагы 10 саат айтышы мүмкүн, балким 1 саат айтышы мүмкүн. Эң негизгиси дагы 2,5 саат айтыш керек. Андан кийин ошол рекордтор китебине катталды деп эсептей беребиз дагы. Салют ата берсек болот.